Эми биз эркектер аялдарга жакшы мамиле кылайлы. Бул биздин үй бүлөбүздөгү кут болгон аялдар, булар жакшы сөздү сүйлөгөндү үйрөнүшкө Аллах Таала ушундай баарыбызга насип эткен болсун. Мына ушул мечитке келе турган балдарды тарбиялай турган ушул аялдар экен. Мечитке дайыма күйөөсүнү эрте менен туруп тааратына суусун ысык кылып берип, мечитке жөнөтүп, күйөөсүнө дагы дем берип турган мына ушул аялдар экен туугандар. Кайсыл аял күйөөсүнө дейт да, күйөөсүнө урматтап, сыйлап, күйөөсүнө дайыма жакшылыгын айтып, жаман жагын жашырып, үй бүлөсүндө, бала чакасынын астында дайыма күйөөсүнө ушундай бир жакшы сөздөрдү айтып тура турган болсо дейт, анын күйөөсү элдин арасында, кол кошуналардын арасында, жамааттын арасында абройлуу болот дейт. Кара. Мына ушул аялдар ушинтип койсо, анан сенин колуңа эмне келмегиле, сен эмне кылып отурчу деп, күйөөсүнө бир маани бербей, күйөөсүнө бир жакшы, бир көңүл бурбой кое турган болсо, ал урмат баркы жок, аброю жок, эл сыйлабаган, мындай отсталый бир күйөөнүн аялы болуп калат, азыр өзү кыйын аял болсо дагы. Колунан эчтеке келбеген кишинин аялы болуп калат, ал канчалык кыйын болуп кетсе дагы. Ошондуктан урматтуу агайын туугандар, мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, силердин башчыңар маездин башынчалык дагы болсо, анан анын өңү түсү капкара дагы боло турган болсо, ошого баш ийгиле итаат кылгыла деген. Бул башчы ким? Эң биринчи үй бүлөдөн башталат дейбиз да. Ошол үй бүлөдөгү башчы бул ата болот экен туугандар. Мына энелерибиз отурат, эже карындаштарыбыз отурат. Ушундай жерде бир кыстарма кылып кыстарып өттүк. Ошондуктан мына эжекелерибизге, өсүп келаткан жаш муун карындаштарыбызга мына ушу турмушка чыккандан кийин күйөөлөрүн дайыма сыйлап ала турган болсо, Кудай кааласа, Алла Таала мына ушул мечитибизге дагы ыймандуулардын көп болуштугуна дагы ошол аялдарыбыз себепчи болот иншалла.